Алай районунун Күңелек айылынын 81 жаштагы тургуну Садыр Тайчабаров уулу Жалгастын келерин күн санап күтүп отурат. Казакстанда жаш төкмакындардын катарын толуктап келе жаткан Жалгас Садыр уулу мындан 2 жыл мурун атасы кыргыз экенин билип, айылдаштардын жардамында атасы менен жолугуп кеткен. Үйдө жалгыз күн кечирип келе жаткан Садыр аксакал уулум келсе үйлөп, жайлайт элем деген үмүт менен жашап келет. Үйдө өлкөлөрүм бар, туугандыктарым бар, акаларым бар, жийилим бар, деп мен айттым эле, ошогончо макул келем деди эле, окуюма да дейт. Эбеби окуйм дегенде, менен окуйм деп Алманда калганмын окууга. Ошто институтта окуйт, тирнак факультет. Анан Асан менен бир тууган эжем ооруп калып, анан таштап атып ошо өзүмдөй болуп калбасын деп баламды. Анан окусаң оку дедим. Канча жыл окуйсуң десем, 5 жыл деди. 5 жыл. Одан багачан десем, 5 болсо 3 жыл чыда дедим. Ошо өзүмдөй болуп калбасын деп баламды. Анан макул болдум да. Адам ошончо калган жок. Тагдырдын буйругу менен 17 жылдан бери жалгыз жашаган Садыр аксакал уулунун тирүү экендигин 2 жыл мурун гана билген. Ден соолугунан жапа чегип, орунун айынан уулун издөөгө дарыметте жеткен эмес. 15 жыл уулунун, аялынын кайда кеткенин туугандардан сураштырып дагы таба албай келген. Aşağıdan 15. yılda, 2015 yılda kavuştuk. Eve gelip, yanvarda yılda, kaynak köylerden otururken havayı yok. Kanlarlar için kakabaşlarını birine başını yetledi gözüme de. Yaşlı gelip bakşırırlar, geçen dedim, havanın şu oldu. Ben yaxşı bolanda, orunda bolanda ben kıynalmışım. Ben doğadır, mallarga şepçelendim için mal. Annem bir arkadaş ustalarını gelip kepçar sağlık bile. Ömür çıkıştım, kıynadım, caydım, cadım, ayar yiyeceğim. Жубайы Токтакан Самсиеваны ата-энеси мажбурлап өзүнүн 30 жаш улуу Садыр аксакалга турмушка берген. Экөө уул перзенттүү болуп, атын Улан коюшкан. Улан 3 жашка келгенде экөө 2 ажырым жолго түшүп, Токтакан айым Казакстанга барып, казакстандык мырзага турмушка чыккан. Уулу Уландын аты Жалгас болуп өзгөрүп, учурда Казакстанда жаш төкмө акындардын катарын толуктап келүүдө. Кыргызда туудум, Казакта өстүм, казак болуп, кужатым жок бир келемин элге мазак болуп. Өмірде мынау бар менен жоғым беймәлім, мен өзім кіммін, қай ұлтқа жатам, қайдамын, қазақта болып, қырғызда болып көрінем, қап-қара болып, алдында тұрсам айнаның, қолға бір түскен қалмақтың ұлы секілді, туғалы бері қазақтың малын айдадым, мал бағып жүріп, терең бір ойға кетемін, терең бір оймен теңселіп үйге жетемін, айтысқа кейде арсалаң қағып барғанда, құжатсыз екем, амалым қанша нетемін, қазақта болмай, қырғызда болмай сөңкейіп, аңырап жылап, ауылға қайтып кетемін. Жашакын кайсы бир эскерүүсүндө балалык чагы документинин жоктугунан мал кайтаруу менен өткөнүн эс тартып калганда гана таамга тааныганын айткан эле. Жалгастын балалыгы Алматы облусундагы Жамбыл районунун Самсы деген айылында өткөн. 13-14 жашынан тартып акындык өнөрү менен түрдүү сынактарга катышып жүрөт. Алейкум аркалы жұрт, арқасы қозбайтұғын дүбір көрмей, шешен тілім сайрасын алдарыңда, есен құлың қайтадан тірілгенде Айыл өкмөт тарабынан Садыр аксакалга көмүрдөн жардам берилип турат. Бул тууралуу Күңелек айылынын айыл башчысы Арстанбек Айтманбетов билдирди. Садыр ага ушу өзүңөр көрдүңөр, ушундай жалгыз болуп турат. Жашоо турмушу оор.
Биз эми ар дайым келип айыл өкмөт тарабынан кабар алып турабыз. Көмүр берилет атайын жакыр үй бүлө деп. Мектептен атайын мугалимдер тарабынан шефке алынган окуучулар бар, келип отун суусун камдап берет. Медициналык кызматкерлерибиз келип кабар алып ден соолугун текшерип турат. Оорулуу ушундай. Ушу баласынын кеткенине байланыштуу. Баласы келген, бир 4 жыл мурун келген. Келгенде мына айылдык кеңештин депутаттары тарабынан жардам болуп, Кыргызстан паспортун алып берген. Ошол боюнча келем деп атасына айтып коюп, ошол боюнча келген жок. Алматыдан тапканда ушул жерде туугандары, ушу Күңелек айылынын тургундары тарабынан таап издеп алып келишкен да, ошол боюнча кеткен боюнча баласы келген жок.